той деген көп да. А жерге биз көп барабыз дегендей. Анан а жерге барбай койсоң да болбойт. Баргандан кийин ошо столдун албай койсоң да болбойт. көптөгөн тамактар болот көздүн баарын ачтырып дегендейчи. Ондо тамагы бышат, эт бышат, камыр бышат, аны жейт, жатат, уктап. Ал түнү менен ашказан иштеп, анын баары тең жировая прослойка деп коет, углевод. Түздөн түз бул майга кетчү энергия да, бул энергия болуп колдонулбайт. Мен бир айда 10 килограмм арыктап тойго даярданышым керек. Картайта кетиши мүмкүн. Туура эмес, арыктаса бырыш түшүп, адам тез картайып кетет. Мен ушунча машыктым, ушунчадан бери жүрөм дейт. Анан кийин сурайсыз, канчадан бери машыгып атасың десең ушунча дейт. Анан не тамак жейсиң десек, апам не жазып берсе ошону жейм дейт. Кайра мага доомат го да анча. Сонун Аманбаева Мерим аттуу туура тамактануу жөнүндө билген адисти чакырып алдык. Анда эмесе келиңиздер, бул жака тосуп алалы. Жаш балдардай болуп, кичинекей батончик жеп койсом болобу, биртке шоколад жеп койсом болобу деген суроолор абдан көп болот. Ошондо кандай жоопторду бересиз? Бардыгына тыюу салган бул туура эмес. Азыркы биздин жашоодо трансжиры деген азыр көптөгөн түшүндүрүп берем. Тыюу салганга болбойт, анткени биздин азыркы жашоодо фастфуд бар, ошол эле кээде шашып аткан учурларда жебей коюу да туура эмес болот, анткени давление түшүп кетет. Ачка жүрүү болбойт экен. Ачка жүрүү болбойт. Тамактардын ортосунда аралыгы обязательно 2 саат, 3 саат болуш керек. 2 саат, 3 сааттын ичинде организм полностью ашказан, ич агарын тамакты сиңиртет. 3 сааттын аралыгы. Эгерде ошо промежуток көп саат, 6 саат, 8 саат болсо, диета кармап келаткан адамдагы диетасы бузулуп, эмнени көрсө ошого сразу көз жүгүртөт да өзүн токтоно албай, бул биздин инстинктивно деп коет, инстинктивно ошону жеп баштайт. Ошо сиз айттыңыз да ар бир 3 саат сайын жеп туруш керек деп. Мен мисалы 3 саат сайын жей берсем, анан жей берсем, арыктабай эле агаранда толуп кетет. Мен ушундай болуп мынакей. Сиз айткандай эле жарым саат сайын жеп атам да. Нормасы болот. Мисалы сиз весте сактайм десеңиз, бир пресет деп коебуз да, завтракта 200-250 грамм тамак болуш керек рационуңузда. Анын ичинде сөзсүз түрдө ден соолукка керектүү түрдө белки, май, углевод деп коебуз, белок, май, углевод. Ошолор жетиштүү болушу керек. Эгер кандайдыр бир углевод, мисалы энергетикалык функцияны аткарат да биздин организмде, углевод аз болсо, сиз бир күнү ошо күнү алсырап, алыңыз жок болуп, шалдырап, давлениеңиз түшөт да. Мерим, мен жашта көрүнгүм келет. Анан мындай өзүнчө спортсмен сыяктуу арык, чырай, ошондой болуш мүмкүнбү туура тамактануу менен? Туура тамактануу жолу менен гана ошондой боло аласыздар. Мисалы калориялар, күнүмдүк калорияны көбөйтүп койсок, ашыкча салмак болот дагы, адамга ашыкча салмак сөзсүз түрдө возраст кошот да. Мисалы адам картайган көрүнүп калат. Ошол эле 5 килограмм адамдын кебетесинде физиологиялык түрүндө чоң ролду ойнойт. Эгер арыктаганда, кээ 10 килограмм, 12 килограмм арыктаган адамды тааныштары, жакын тааныштары көрүп тааныбай калышы мүмкүн. Ошондой учурлар болгон сизде да? Болот, сөзсүз түрдө. Анан арыктап жатканда сөзсүз түрдө туура арыкташ керек. Көп вес салмакты сразу таштаганда бетке бырыш түшөт. Көптөгөн Гүлбөш керек. Гүлүңүз. Гүлүм. Мен ойлоп атпаймынбы? Арыктаса жашарат экен депчи. Туура эмес арыктаса да картайта кетиши мүмкүн. Туура эмес арыктаса бырыш түшүп, адам тез картайып кетет да. Ошондо адам сиз айткандай эле 10 килограммга чейин арыктайт деп атпайсызбы? Ошо 10 килограммды канча убакытта түшүрүш керек, арыкташ керек? Нормада Всемирная организация бар. Бир айында 2-3 килограмм арыктаган бул адамга эң зыян алып келбеген эң туура жолдордун бири болуп эсептелинет да. Ошондо тамактануусу дагы, ичинде эмнелерди жеп турганы да ошо атайын бөлүнгөн, бөлүнгөн. Калория деп түзүп беребиз. Бир айлык калорияж канча, суточна канча болуш керек, бир айда канча килограмм арыктайт. Сөзсүз түрдө ошону расчет кылып, туура арыкташы керек. Кээ бирөө бар, санына карап эле мен бир айда 10 килограмм арыктап тойго даярданышым керек деп. Бул эң туура эмес жол да. Мына ошон үчүн эжекелер мынакей, бир айда 10 килограмм арыктаган бул зыян экен, туурабы? Биздин эксперт айтат.
10 килограмм арыкташ мүмкүн эмес. Арыктасаңар дагы картайып кетиши мүмкүнсүңөр. Мындай кыргызча термин айтканда, ошон үчүн өзүңүздүн ден соолугуңузду караңыздар. Интернеттен ар кайсы диеталар деле кармай берет да. Ошо айтыңызчы мага. Ошо ушунча көп диета бар да. Ошонун баары эле пайдалуубу? Аларда иштебеген диеталар барбы? Иштебеген диеталар бар. Мисалы кето диета деген бар. Мен буларга терс эме жакшы жаман деп айтпайм, бирок мисалы интервальное голодание деп коет, озак убакка чейин өзүн ачка кармоо. Бул дагы срывтарга алып келет да, чоң. Бул да туура эмес жол деп эсептейм. Анан убакыт өткөн сайын дагы адам вес кошот. Анткени биздин азыркы жеп жаткан азык түлүктөрүнүн составында транс майлар бар. Транс май деген эмне? Бул бир түрдөн бир түргө өткөн майлар да, мисалы суу май, ошол эле маргаринди алсак, бул пальмовый маслодан жасалат да. Пальмовый май деген гидрогенизациядан өтүп кою майга. Бул майлар биздин булчуңдарга сакталып, мисалы ичке сакталып, бул энергия катары колдонулбай, жыл өткөн сайын топтолуп кете берет. Ошондуктан адам толуп баштайт турбайбы? Ошондуктан толуп баштайт. Рационуңду айтып берчи десем, баягы эле саат 10-до тамагы бышат, эт бышат, камыр бышат, аны жейт, жатат, уктап. Ал түнү менен ашказаны иштеп, анын баары тең жировая прослойка деп коет, углевод. Түздөн түз бул майга кетчү энергия да, бул энергия болуп колдонулбайт. Май болуп скопление болуп чогула берет. Түндөсү тамак жегенге болбойт экен. Мына сизге бир кичинекей секрет. Лайфхак. 6-дан кийин тамак жебейбиз. Ошо туурабы чын эле? 3-4 саат деп эсепке алынат да. 3-4 саатка чейин 3-4 саат алдында. Мисалы кээ бирөө кеч уктайт. 12-1, 3-4 саат алып, анан ошондо тамактануу бул туура. Саат 6-да тамактанып алып, ужин жасап, анан 1-де уктаган бул адам ага чейин ачка болот, уктай албай кыйналат да. Сиз ушу айтып жатасыз да, 3-4 саат алдында ошону санап алып, тамагыбызды жеп алып, акырын утуп уктап калышыбыз керек. Бирок кыргыз элибизде той деген көп да. А жерге биз көп барабыз дегендей, анан а жерге барбай койсоң да болбойт, баргандан кийин ошо столдун албай койсоң да болбойт. Көптөгөн тамактар болот, көздүн баарын ачтырып дегендейчи. Анан ошондой учурларда кандай кылабыз? Мен кеңешимди берем, ошо тойлорго барарда көп суроо менен кайрылышат. Биринчи сөзсүз түрдө тойдо деле биринчи тамак берилет, экинчи тамак берилет. Ошондо биринчи тамакка келгенде суюк тамакты жешин айтат элем. Салаттар да бөлүнөт. Кээ бирөөнө майонез кошулат, кээ бирөөнө кошулбойт. Ошо майонези жок салаттарды жеп, мисалы таттуудан, майлуудан баш тартса, карман алса болот. Эгер кичине срыв болгон болсо, эртеси күнү сөзсүз түрдө тазалануу күнү кылыш керек да. Мен мисалы жатарда алма жеп жатам да. Анан жакында эле билдим, алма жеп жаткан болбойт экен да. Эмне үчүн болбойт экен? Бул энергия кыска мөөнөттөгү энергия бере турчу затка кирет алма. Кечкисин жегенде сөзсүз түрдө ал тамакты бат аш кылат да, бат ачка болобуз. Ошондой эле алманы ошондо түндүн бир маалында туруп алып тамак жегиңиз келет, ооба, бул тез ач каласыздар да, кайра тамак жегиңиз келип баштайт. Анткени выброс глюкозы в кровь болот. Бул глюкоза тез арада канга барат дагы, кайра мозг мээбизге бизге сигнал келет да. Ачка болдум, тамак жейм, дагы ушундай алма жейм деген сыяктуу потребность жаралат бизде. Анан ошо жашылча жемиштерди жеп жатканда сөзсүз түрдө алманы, өзгөчө мөмө жемиштерди өзүнчө убакытта перекус деп коебуз. Ошо перекус убактысында жешибиз керек. Өзүнчө убакыт дегенде кандай болуп калат? Ошондо башка тамактар менен аралаштырбайбыз. Аралаштырбай, өзүнчө бөлүп жейбиз. Эртең мененки түшкү кечки тамакка аралаштырбай, өзүнчө убакытта жешибиз керек. Себеп дегенде булар газообразование, ичти көбүтүп, анан тамак сиңирүү процессин бир аз туура эмес жолу тездеп коет. Энергияны биз кайсы азык түлүктөн алабыз? Углевод деп коебуз да. Углеводго мисалы ун, камырдан жасалган тамактар, булар дагы кичине болсо да булар керек обязательно. Ак ун десе эле зыян деп кабыл албашыбыз керек. Сөзсүз түрдө углеводго жашылча жемиш дагы кирет. Мисалы белок. Белок эмне үчүн? Булчуңдар, биздин клеткалар белоктон турат. Белокко эт, балык. Эркектер угуп алгыла. Эт, балык. Балык. Жесе болот экен, биз этти жакшы көрөбүз кыргыздар. Бул белок деген бул булчуң өстүрүүчү микроэлемент. Ошон үчүн көп мисалы машыккандардын көбү эле келет дагы, мен ушунча машыктым, ушунчадан бери жүрөм дейт. Анан кийин сурайсыз, канчадан бери машыгып атасың десең ушунча дейт. Анан эмне тамак жейсиң десек, апам не жасап ошону жейм дейт. Кайра мага доомат го да анча. Анан айтасың,
мынакей машыкканда дейт, булчуң өсүш үчүн белок жеш керек. Ошон үчүн белок дагы пайдалуу экен да. Ошондо мен суроо берип кетейинчи, булчуң өсүш керек деп атасыз да. Аял затын анча деле алар кереги жок болуш керек. Анда аял заты белок жебей койсок болот экен да. Сөзсүз түрдө Сиз бир керек. эксперттигиз, анан башкачы. Сөзсүз түрдө керек. Анткени кээ бирөө билбей туруп арыктаганда белокту да кыскартып коет, эт жесем толуп кетем деп. Углеводду да кыскартып коет. Анда биз мышечная масса, булчуңдарыбызды аял кишиге да керек. Аны жоготуп койсок, формаларыбыз кетип калат. Эми мен машыктыруучу катары мен айтайын. Аялдардын эң жакшы көргөн жери бул бет болот. Бет бул эмне? Бул булчуң. Булчуң. Ошон үчүн аял кишилерге айтып кетет элем, булчуңар жакшы, түстүү, сулуу болсо эт жеңиздер. Коллаген бар. Мисалы коллагенди көп колдонот, бул аябай кымбат продукт. Анан ошол коллаген бул белок. Сиздин белокту нормасын сактасаңыз, сиз абдан жаш болосуз. Өтө ашырбаш, ошо туурабы? Өтө катуу ашырганда киши карая баштайт. Анан катуу болот деп айтып коет ошо белоктон. Күнүмдүк нормадан ашпаш керек. Эгер сиз ашыкча өтө арык болуп вес бир аз салмак кошом десеңиз, анда бир аз 10%ке көбөйтөбүз. Эгер арыктайм десеңиз, 10%ке азайтабыз ошо күнүмдүк жеген калориядан. Ошондо бир гана белок жей бербей, бетибиз сулуу болсун деп, же болбосо кичине кошоюн деп кечке эле углевод жей бербей, же болбосо май жей бербей, баарын комбинация кылыш керек экен да. Баланс болуш керек. Эми телегөрүүчүлөргө бир сөз менен айтып кеткенде, белок бул булчуң, сулуулук. Углевод бул энергия. Мынакей. Басып туруп жүргөнгө керек экен. Туруп барып уктаганга да энергия керек экен да. Көрдүңүзбү? Анан сиз дагы майлар жөнүндө айттыңыз. Анан кийин клетчатка деп атасыз. Ошо клетчатканы мындай жакшылап кененирээк айтып берсеңиз. Клетчатка бул биздин организмге көп маани бербеген менен биздин организмге сөзсүз түрдө керектүү болуп эсептелет. Клетчатканы биз каяктан алабыз? Бул жашылча мөмө жемиште абдан көп. Тилекке каршы, мисалы айылдарда көп эле жерде клетчатканы кээде нормада колдоно албай, анан көпчүлүк ооруларга алып келет. Ооруларга алып келет. Мисалы, запор ооруларына, запор болгондо сөзсүз түрдө бет бузулат, ден соолукка зыян, интоксикация болуп баштайт да клеткалар. Эми ошого кошулуп коеюн, эркектер клетчатка жебесе, эстроген көтөрүлөт дагы, каптал майы чыга баштайт. Бул кийинчерээк каптал майы чыгат. Анан кийин келгенде ошо каптал майын кантип кетирсем дечи, каптал майы тамак менен да оңой менен кетпейт. Туура? Физический көнүгүүдөн да кетпейт. Гормонду ылдый басыш керек. Элестетиңиздер? Аны үчүн клетчатка жешибиз керек. Клетчатканы ким жебесе, гормону көтөрүлөт, ошо эркектердики. Анан бул болсо айтып коюш керек, импотенция алып келет. Элестеткиле жигиттер. Бул өтө чоң проблема. Чын эле. Бул башка тема болуп кетет. Башка тема болуп кетет экен. Ошо бир суроо берейин. Ошо клетчаткалар боюнча негизинен кичинекей балдар же болбосо улуулар деле негедир ошо клетчатканы аз жейбиз, жей албайбыз. Эмне үчүн же болбосо кантип көнүш керек ага? Мындай салат жасаганда кичине даамдуураак кылыш керекпи, кандай кылыш керек? Клетчатканы сөзсүз түрдө колдонобуз. Азыр кимдир марафонго катышкан кыздар кээде сурайт да, кыштын күнү клетчатканы алыш өтө оор болот. Азыр аптекаларда көп эле жерде сатып калды. Клетчаткалар бар, даяр. Бул бизге зыян эмес. БАД деп коет, биологическая активная добавка к пище. Ошону колдонсо болот да. Айран менен 2-3 чоң кашык салып аралаштырып, комплекс дополнительно комплекс катары ошону колдонсок болот. Туура экен. Эгер мисалы эртең менен же түштө клетчатканы нормада 2-3 грамм, күнүнө сөзсүз 2-3 грамм болуш керек. 5-6 ай мурун бир кыз кайрылды. Мага жардам бериңизчи, ашыкча салмак ушундай көп стресс алып келип атат менин жашоомо. Ошонун айынан күйөөм экөөбүз эки башка жолго түшүп атабыз депчи. Ортодо 2 кичинекей кызым бар. Мен өзүмдү колго алгым келип атат, бирок эрким жетпей атат. Мага рацион түзүп бериңизчи деп. Алсыз болуп жаткан кез турбайбы? Алсыз болот. Анан депрессияга да алынат. Көп бес болгондо депрессияга сөз салынат. Өзүн башкаларга салыштырмалуу, жаман сезет. Анан 3-4 ай иштедик, 18 килограммга жакын арыктады, жашарды, кадимкидей жумушка орношту, өзү уверенная болуп, өзүн жакшы сезип. Эң сонун. Анан акыры жакшы бүттү бул окуя. Ошо азыр ошо эркектерди ошолорго айтып кетет элем да. Мен жубайым арыктабай семирди, өзүн өзү карабай калды. Ушундай проблеманын баарын
ар дайым колдош керек. Чогуу болуш керек. Анан сен былтыйдың, сен кебетең мондай болуп калды десең, ал аялың оготер стресске чөт. Ошон үчүн теле көрүүчү ошо эркектерге бирке намыстуу болгула. Жөн эле келинчеңерге жумшак сөз. Экөөбүз чогуу жеңебиз. Сен мурункудай жашарасың, арыктайсың деген сөздөрчү. Бул эң чоң поддержка да. Чын эле колдоо. Ошо биздин аялдарыбыз ошо колдоо көрбөй, ошо жөн эле ошочу. Колдоо көрбөйт, ошонун себебинен ошо биздин программабыз Арузат, ошондойлорго жардам беребиз. Силерди колдобой, биз колдойбуз. Бизге жазгыла, сүйлөшөбүз, бияка чакырабыз. Ошон үчүн ошондой биздин проектибиз ошондой да. Биз үйгүлүү проектибиз. Биз углевод жөнүндө айттык. Эми эң керектүү бул май жөнүндө айтпай кеттик да. Майлар биздин жашоого да сөзсүз түрдө керек. Май десе эле мен семирип кетем деп bundan баш тарткан туура эмес. Коркуп кереги жок экен. Майлар туура май жана туура эмес май болуп бөлүнөт. Ушул жерде көп нерсени айтып кетким келет. Транс жыры деп коет. Транс майлар бул суюк түрдөн кою түргө өткөн майларды транс майлар дейбиз. Мисалга алганда, транс майлар бардыгы эле биздин сдобный печенье, конфеттерге колдонот. Эгер биз суюк майды колдонсок, бул конфеттерибиздин бардыгы тең эрип кетет. Ошондуктан сөзсүз түрдө колдонот. Транс майлар эмнеге зыян? Акыркы убакытта булар деген онкологиялык жактан көп ооруларга алып келет транс майлар. Ошол эле жүрөк ооруларына, ошол эле ашыкча салмакка Коркуткан сөздөрдү айтып жатасыз, ошондо биз ушундай биз көрүп турган таттуу булочка десек болот, таттуу нандар десек болот, конфеттерди жегенге болбойт экен көрсө. Муну мага алып келди десе, муну жесе ооруйбу, Мен да ойлоп жаткам да азыр жеп алсам деп. Нормада жеш. Нормадан көп жесин. Транс майды эч качан производителдер этикеткага жазбайт. Гидрогенизированное масло деп жазат. Гидрогенизацияланган, значит, бул обработка болгон. Канча көп обработка болсо, ошончо көп зыян алып келет. Мисалы эле ошол фастфудду алалык. Картошка фри деп жакшы көрөбүз. Бир эле майга кечке ал курула берет. Ал май качан карайып калмайынча колдонобуз. Эгер ар бир колдонгон сайын төксөк, бул расход болот чоң. Ал майга колдонгон сайын бул өтө зыян биздин ден соолукка. Ошон үчүн фастфуд бул зыян деп бизге белгилүү да. Ошо сиз зыян нерселерди айтып жатасыз, мен суроо келип атат, ошондо кандай тамактарды жесем жакшы болот деп. Мисалы майдан эле алсак, ошол эле оливка майын колдонсок болот. Өйдө тамак жасап атканда 1 кашык, 2 кашык көп чылпылдатып майга курубайбыз. Майлуу тамактан негизи эле баш тартышыбыз керек. Курулган картошка даамдуу болгону менен бул дагы транс майды чыгарат курулуп аткан процессте. Анан сөзсүз түрдө мөмө жемиштерди жешибиз керек. Клетчатканы колдонушубуз керек. Мисалга алганда, бунун бардыгы тең, мисалы лимонду алганда, бул антиоксидант, витамин С, көптөгөн витаминдерди алабыз. Таттууну караганда, Лимон жөнүндө да айтып кетели. Ошо лимондо мен өзүм билген боюнча витамин С бул азыркы учурдагы кичине суук болуп калды эшикте. Ошол кезде ооруп калбаш үчүн да жардам берет деп уккам. Ушулар чынбы? Чын, сөзсүз түрдө. Мисалы, лимонду кымбат деп биз албай коебуз да балдарга таттуу алып беребиз. Балдардын иммунитетин көтөрбөй, тескери кайра зыян келтиребиз да. Кандай сонун нерселер айтылган? Ошондо биз конфет эмес, балдарыбызга лимон алып берген пайдалууру болот, Сөзсүз түрдө. Эң сонун. Кандай сонун. Анда эмесе дагы бир лайфхагыңыз бар экен. Бул жерге суу алып келип койдуңуз эле. Суу жөнүндө айтып берсеңиз. Суу биздин эң негизги жашообуз, жашообуздун булагы суу. Ушул мөмө жемишти колдонуп атканда сөзсүз түрдө таза жуушубуз керек. Мөмө жемишти жуусак болот, ысык сууга, тышайтылына жуусак болот. Жакшылап ысык сууга жууп алат экенбиз. Анан колдонобуз. Жашыл чага келгенде биз ар бир өнсүн, ар бир жалбыракты жышып жуя албайбыз. Ошол себептен биз сөзсүз түрдө муну бир сейра жууп алып, суу коюп, сода кошуп, 1 чай кашык сода кошуп, 10-15 мүнөткө коюп коюшубуз керек. Кана бир сейра көргөзүп көрсөңүз, ошондо соданы акырын ачат экенбиз. Биздин бир сейра жууп алабыз. Көрүүчүлөр да кичине көрүп алсын, муну акырын соданы эжекебиз алып келиптир дагы. Биздин Рафаэль жардам берет окшойт, ачып берсин. Ошондо биздин жашыл чагыбыз керек болду. Бул обработка эмнеге керек? Анткени бунун арасында паразиттер бар, вирустар бар, ошону өлтүрүшүбүз керек.
азыркы күндө кишечный инфекция, ич өткөк оорулар абдан көбөйүп жатат. Больницаларга балдар кейде батпай кетет. Ошол себептен сөзсүз түрдө обработка кылышыбыз керек. Муну обработка кылганда бир сыйра жууп, тазалап алып, жөнөкөй эле сууга, эч кандай газы жок эле, кранда аккан сууга. Кранда аккан сууга, кайнак суу, муздатылган сууну деле кошсок болот. Суубуз бар, деңиз кошуп алалы дагы. Сөзсүз түрдө сууга чылап 15 мүнөткө койсок, бардык вирустардын баары тең жоготобуз. 1 чай кашык сода кошобуз, бирке аралаштырып, 10-15 мүнөткө көп деле убактыңызды албайт. Туура айтат экенсиз. Мен башында ушинтип айтып баштаганда ойлогом, буга көп нерсе керек болуш керек, магазинге барып, дагы бир дүкөнгө барып, дагы бир нерселерди алып келип, анан тазалаш керек го десем, оңой эле суу куят экенбиз дагы, ага жашылчаны салат экенбиз дагы, анан эле сода коюп коюп, анан бир сыйра чайкап койсо эле таза, ичиндеги бактерия жок болгон жашылча болуп калат экен да. Кайнатпай же колдоно берсе болот. Кайнатпай эле. Анан ошондой эле эрте башында айтып кеттиңиз, ошо кышында жашылчалар аз болуп калат дейт. Анда кышында чын эле кантебиз? Кышкыга Кан көрүү. тоңдуруп алсак болот. Көбүнчө учурда азыр мөмө жемиштерди тоңдуруу немеси пайда болду, модасы. Холодильникке сактап койсок болот ошо кышкыга. Мисалы алганда мөмө жемиштен коркунуч жок. Булар кышында да постоянно болот. Азыр алманы деле, бананды деле кышында тапсак болот. Жашылчаны, кургатылган жашылчаны колдонсок болот. Күзүндө кургатып алып, кышында тамакка кошуп жесек да өтө пайда бизге. Ана бир суроо бар да, ошо холодильникке сактап коебуз дедиңиз, бирок бир сыйра жууп алып туруп сакташ керекпи, жуубай туруп салып коюш керекпи, андан кийин жууп алыш керекпи, кандай кылыш керек ошо этаптары? Бир сыйра жууп, кургатып, андан соң сакташыбыз керек. Бул холодильниктен себеби кышында чыкканда өзүнүн свойствосын бир аз жоготот, эзилип кетиши мүмкүн да. Даярдап туруп анан салабыз сөзсүз түрдө. Кандай? Ушу биздин сары майын коштук. Ушу сары май бизге пайдалуубу? Пайдалуу, албетте пайдалуу. Анткени бул животный жыры деп коет. Бул туура май, таза май, нукура. Жаныбарлардын майы болгондуктан, таза болгондуктан, эч кандай химикаттар кошулбагандыктан колдоно берсе болот экен. Биздин телегөрүүчүлөргө да көргөзүп кетет элек. Телегөрүүчүлөр, сиз бул майдын свойствосын көрсөңүз керек. Караңыздар, эрип баштады. Комнатныйда эрип баштады. Бизде биякта 24-25 градуста болуш керек. Ошондо эле уже эрип баштады. Бул эмнени айтат? Сиздин ашказаныңызга киргенде бул май дароо эрип баштайт. Бул сливочный майга караганда бул аябай бизге жакшы экен. Таасири жакшы. Пайдалуу. Эмнеге дегенде биздин организмибизге киргенде эрийт дагы, пайдасы жакшыраак дейт да. Анткени маргарин учурунда эрибейт. Ошондон да биз ошондон билсек болот, организмге киргенде 36 градуста эрий турган продукцияны көбүрөөк жешибиз керек. Мында жалпак тил менен айтканда, биз жегенде 36 градуста эрий турган керек. Анткени биздин организмибиз көп күч энергия коротпош керек. Мисалы, көп нерсени трансгендерный жыры дейбиз. Мисалы, могу шоколаддар эрибейт. Азыр эрибей турат го. 36 градуста. Могу шоколадты мынакей, мен 36 градуста moo дейин мынакей, казыр телегөрүүчүлөргө эрибейт. Чын эле, бул эрибейт. Буга биздин ашказаныбыз көбүрөөк энергия коротот. Мындан бирок анча пайда жок. Жөн эле. Мондой эле, мага окшоп эле бийлей берет. Музыкасы жок, тойдо жок, эчтекеси жок. Ошон үчүн биздин ашказаныбызга бирке зыян болуп калган ошо. Ушу таттуу нерселер эмнегедир бузулбайт да. Мөөнөтүн узартыш үчүн ар кандай химикалык обработкалардан өтөт. Канча көп обработка өткөн сайын анын составында витаминдер жок болот. Ошол эле сүттү алалык. Мисалы, Россиядан келген сүттөр убактысы 5 ай, 6 айга чейин сакталат. Биздин эле Кыргызстандан чыккан сүттөрдүн мөөнөтү аз. Бул көбүрөөк бизге ден соолугубузга пайдалуу келет да. Туура, кандай сонун. Чын, сиз туура айтасыз. Мисалы, могу алманыкы мага окшоп кейтесі 10-15 күннен кейін бұзылады да. Чын эле. Ама мен шоколадым. Мен ашыма чейин барып чыдайбы. Ооба. Чоң рахмат ушу жөнүндө айтып берип атасыз. Ошондой эле азыр биздин көрүп жаткан адамдарыбызга ушу айтып кетсеңиз, эмнеден башташыбыз керек? Бара калып эле конфет жебейбиз десек, таттууну жебейбиз десек болбойт го деп ойлойм да. Ошону кантип этаптарын айтып берсеңиз бирке.
сөзсүз түрдө эң биринчи эртең менен түштө кечинде тамактанууга өтүшүбүз керек. Эртең мененки тамактануудан баш тартканга болбойт. Эртең мененки тамактанганга белокту көп колдонушубуз керек. Бул бир күнүмдүк энергияны алабыз, белок, углевод түшкө чейин. Түштөн кийин углеводдун санын азайтсак бул эң туура келет да. Ашыкча салмак да кошпойбуз, организмде туура ички органдарыбызга да жагымдуу болот. Тамак сиңирүүчү пищеварениябыз дагы нормага келет да. Эми түштөн кийин биз көп кыймылдабайбыз, уктаганга даярдана баштайбыз, ошондуктан углевод жегөнүн кереги жок экен да. Кечки маал уктаардын алдында? Уктаардын алдында 3 саатка чейин тамак жебейбиз. Анын баса белгилеп айта кетелик, бул сууну ичишибиз керек. Күнүмдүк суу рационунда, анткени биздин организм 80% суудан турат. Чоң рахмат. Ошо суу жөнүндө да айтып кетиңиздер. Бүгүн сонун маалыматтарды бердиңиздер. Мээрим эже келип кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Анда эмесе биз сиздер менен дагы коштошолу. Ошондой эле биздин көрүүчүлөр менен коштошолу. Кийинки көрсөтүүгө чейин жакшы калыңыздар, сак саламатта болуңуздар.